Мадумаровдун соту мурдагы чиновниктер суракка чакырылды. Бүгүн 18 январда Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунда жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаровго козголгон кылмыш иши каралууда. Сот процесси жабык эшик артында өтүүдө. Бүгүн отурумга мурдагы өкмөт башчы Игорь Чудинов, өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назир Бөрбаев, өкмөттүн чек ара маселеси боюнча мурдагы атайын өкүлү Курбанбай Искандаров, Кыргызстандын улуттук электр тармактары компаниясынын мурдагы башчысы Медетбек Айткулов жана башкалар чакырылды. Мадумаров өткөн жылы 2 сентябрда камакка алынган болчу. Жактоочу Юлия Богданова депутатка 2 кылмыш иши козголгонун билдирди. Биринчи кылмыш иши 2009 жылы Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда түзүлгөн чек ара боюнча протоколго байланыштуу. Ал протоколго Мадумаров коопсуздук кеңешинин катчысы катары кол койгон болчу. Экинчи кылмыш иши 2023 жылы май айында Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына түшкөн арызга байланыштуу. Арыз ээси 2015 жылы Бүтүн Кыргызстан партиясынын катарында парламенттик шайлоодо депутаттыкка ат салышкан. Ал партиянын депутаттыкка талапкерлеринин тизмесинде 54-орунда болчу. Арыздануучу 5000 шайлоочунун добушун алуу үчүн $50,000 бергенин билдирген. Маалымат булагы Баракелде. Ошто аялым менен жүргөнсүң деп тургундан 50,000 сом опуз алаган киши кармалды. Ош облусунун Кара Суу районунда опуз алып акча талап кылган жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Белгилүү болгондой 16 январда милицияга 28 жаштагы жаран арызы менен кайрылган. Ал билдиргендей 2023 жылдын октябрь айында бир келин менен сүйлөшүп жүргөн кезде ага келиндин С аттуу таанышы келип, мен анын күйөөсүмүн, сен менин келинчегим менен жакын мамиледе болгонсуң, жооп беришиң керек деп коркутуп 50,000 сом опуз алаган. Бул фактыга байланыштуу Кылмыш жаза кодексинин 208-беренеси опуз алып акча талап кылуу боюнча кылмыш иши козголгон. Ыкчам издөө иштеринин натыйжасында 17 январда опуз алаган акчанын 15,000 сомун алып жаткан учурда 49 жаштагы М.С. аттуу жаран кармалган. Анын унаасынан бычак жана балта табылып алынган. Учурда ыкчам тергөө амалдары уланууда. Азыр ошолор боюнча кармалган жарандын мурдагы бунун чындыгында келинчеги болобу, аялы болобу, бардык баягы юридикалык документтер менен тастыктоочу документтерин тергөөгө камсыз кылуу боюнча иштер жүрүп атат. Мурдагы соттолгондугу боюнча дагы, кандай мамиле болгондугу боюнча дагы бардык жагдайлар азыр тергөөдө иликтенип жаткан учурда.